Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Biz göçöğünü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la tahasadu birbirine göre kılbastı kılbağıla. Ana mineken ve la tanajashu birbirlerden soğudanlardı bağısını düşürüp mineken yalgandan kötörбөгүлө деген келген кемзе. Ve la tabaadu oşan birbirlerdi jök körбөгүлө. Tabaqadu ne jök körбөгүлө. Анан biz экөөнү карайбыз бүгүн. Бүгүн жек көрбөгүлөрүнү карайт экенбиз. Андан кийинкиси субхана силер бир тууган боордош болгон абалда Алланын пендеси болгула деген келет экенбиз мынакей. Ва куну ибадаллахи ихванан. Демек субханалла бул жана ал муслиму ахул муслим. Мусулман мусулмандын бир тууганы деген келет экенбиз. Демек ушул нерсени карайбыз, машаллах. Мен көчөдө силерге пайгамбарыбыздын артыкчылыктарын айтып бердим туурабы. Өзү жашоо бизге бир эле келет. Могу жашап аткан жашообуз бир эле келет туугандар. Ошол себептен бул жашоону баягы жакшы тамак алып келип койсо, ошонун баягы үстүнө бир жаман нерсени түкүрүп бузуп салбаш керек туурабы. Жакшы тамак келди, ошону жакшы жеш керек. Өзүнүн жагы менен. Өзүңдүн алдыңа койгон жагы менен шашпай, кинеме кылып, мындай карап, машалла, кызыгып, жегин келип деген туурабы? Кичине аппетит ачылыш үчүн мындай суу ичип коюп, же ачуу нерсени мындай кичине бир нерсени тиштеп коюп, жана аш келгенде эмне кылышыңар силер? Вах-вах. Ошо вах-вахтап келип алып, шашпай, бир уртап коюп дегендейчи. Жашоо ушундай нерсе, коюлган аштай. Аны ким кандай жейт? Жашоо өзү дайыма адам үчүн бир келген бир бакыт. Мына бул бакыт. Бул дүйнө бир келет. Илгеркилер муну 1000 күндүк бейиштен бир күндүк төрүүлүк деген. Муну ар кандай түшүндүрсө болот. Бир түшүнүгү мисалы, андан көрө ошол бир күн жашооңдо жакшылыкты кылып кал, ошол 1000 күндүктө бейиштин ордун басат. Ошол 1000 күндүк бейишке апарат деген бир маани бериши мүмкүн. Бирок айтайын дегеним, бир күн жакшы тегерек четтеген адамдарың менен жакшы сени курчап турган адамдар менен жакшы жашасаң, күлүп жайнап, мындай жар көптөй кайнап, машалла. Ушундай бир сонун бир жашоо бул 1000 күндүк бейишке тете деген сөз да. Эми негизи эле адам өзү башка бирөөнө зыян бербей, өзүнө да зыян бербей жашасыш бул искусство да. Бул өзүнчө бир башка нерсе. Адамдар жандагы адамдарга бактылык тартуулоо бул чыныгы мусулмандын иши. Анткени мусулмандын колунан да тилинен да башка зыян келбеш керек да, туурабы? Биз ушундай нерсе бир дайыма өзүбүздүн нафсибизди ойлойбуз да, дайыма мен свое я деп коет го биз. Өзүбүздүн мен деген нерсебиз биздичи субхана дайыма эле талкалап коет. Ошо мен дегендин аркасынан ээрчип алып, көп адамдын үй бүлөсү бузулуп атат, көп адамдын жашоосу бузулуп атат, туурабы? Эми бул жерде айтайын деген нерсе ушул экен да, бири-бириңер жек көрбөгүлө деген ушул. Негизи эле жек көрүү бул оору. Адамдын эң слабый, эң жаман жери ушул жек көрүү. Адам бири-бирине, бир адамга жек көрүү жүрөктө пайда болуп кала турган болсочу, сен мындай жана дайыма эле грипп болуп ооруй берген адамдар болот. Башы постоянно ооруй берет. Өлө басын називинин оозуна чача берет го. Ушундай эле кыйналып жүргөн, аллергия болгон адам бар го. Мындай чөп чыкса эле аллергия болот го. Ошондой сыяктуу бир куурап кеткен, карасаң кыйналып кеткен. Бир мындай колунда бар, сонун машина бир аллергия да. Эми карасаң эмне десем, эме кыла албайт ал. Байлыгынан да кайф ала албайт десең да. Айтайын деген нерсем, жек көрүү да ошо аллергия сыяктуу. Адамдын жашоосун бузуп коет. Таттуу жашоону ачууга айлантат. Карасаң, байлыкты кедейликке айлантып коет. Кедейлик болсо кордукка айлантат ал. Жек көрүү бул мындай чынында жек көрө турган бир чыны эле биздин бирөө эле жек көрүү бул шайтан эле. Бир эле жек көрө турган шайтан, аны өзүңдүн нафсиң, өзүңдүн каалаң, соя деген. Калган нерсенин баарын жек көргөн не стоит? Калган нерсенин баардыгын тең мамиле куруп ошо менен жашоо керек. Керек болсо биз табият менен жашашыбыз керек, табият. Керек болсо мына айтып атпайм, мына бак өсүп турат, ошонун көлөкөсүнө жатуу дагы бул өзүнчө бир эмне экен? Кайф, туура. Мына көлөкөй машина айдап баратасың, кандай машина, без исключения, кандай машина айдап бараткандачы, ошонун тартиби менен, өзү менен кыйнамай айдап кете берсеңчи, ал машина каалаган жерине жеткизет, туурабы? Карасаң, адам баласы просто бир мындай ошону менен жашагысы келбейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир гана диндеги болгон күнөө иштерди көргөндө гана ачуусу келчүкен. Анан дини гана иштерге ошон жана чын капырлар, мушриктерди гана жек көргөн.
Бирок ошондо жек көрүүсү дагычы алардын мушриктиги болчу, алардын өзүнүн эмес болчу. Ошонун себебинен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам улам жанагы Абу Жахилге, өзүнүн бир тууганы Абу Лахабка, ушундай бир жана Меккенин ичинде Курайштын эң жана мен деген капырларына дагы барып, эмнекен силер бир тууганбыз, бир тууганчылыкты куралы, биз бир тууганбыз, мен силер бейишке киришиңерди каалайм деген карасаң. Биз болсо бир кичинекей нерсе үчүн өмүр бою жек көрүп кетебиз. Ажырашуу, бир туугандыктан үзүлүү, туугандыгына кирбей калуу, кошунакына кирбей калуу. Биз эмнегедир жашообузду өзү тартып алгандай сезиле берет кээ бирдечи. Бизге ушул керек беле деп ойлоп калам кээ бирдечи. Ушу керекпи? Жек көрүү бизге керекпи? Мисалы кээ бирде мындай адам акыл жүгүртпөй коебузбу деп ойлоп калам да. Эмне себептен мындай жашап атабыз? Эмне себептен биздин жашообуз ушундай? Эмне себептен мен жашоомду бузушум керек? Мен эмне үчүн мен жашоомду бузушум керек? Бир адамды мындай бир адам мисалы мага тиешеси жок адам мени урушуп аны жек көрүп турабы? Эмне үчүн мен ажырашышым керек? Мен эмне үчүн мен субхан тууганыма кирбей калышым керек? Эмне үчүн мен ата-энем менен субханалла ата-энемдин батасын албай калышым керек? Эмне үчүн? Мага керекпи ошол? Мына сизге керекпи? Мына айткылачы, мына ошо менин суроомо жооп бергилечи айланаңдар. Ушул жашоо бизге керекпи? Эмне үчүн жашап атабыз? Бир мындай тырмак басым, бармак басым жер жашоо. Бармак эле басым. Ахиретке салыштыргандачы океандан бир тамчы суу алып койгондой эле экен да. Ахирет менен салыштырганда бул дүйнө бир тамчы суу сыяктуу эле. Аллаху акбар. Эми бир тамчы суу эмнекен океанды бузуп коюп атпайбы? Кыргызда сөз жана мен дайыма айта берем го. Бир кумалак эми жашооң бир кумалактык болгон болсо, мисалга сен кумалак деп билесиңер, жанагы койдун корголун айтат, кумалак дейт. Эми ошондой эле жашоо өзүчү. Эми бул дүйнөдө жек көрүп, ошо менен кетип, аны ошонун үчүн тозокко түшүп керекпи же кереги жокпу? Чубажга саны өсөдө. Сага жакпайт да, жаккандар мени жыгап жашай бер дейт го. Бул сонун сөз да. Мен ушундай жашайм. Силер кандай жашайсыңар билбейм, бирок субханалла, бул мени урушат да, эртең саламдаша берем. Ассаламу алейкум, кандай жакшысызбы? Мында карап алса, бияны чогуу ассаламу алейкум деп чыга берем. Бияны ассаламу алейкум. Мага бербей койгонго берем. Эмне үчүн дегенде субханалла, аны менен мен араздашып, аны жек көргөндө мен үчүн эмне пайда? Эртең көрүшөбүз да, жер тоголок. Эки адам, мындай эки тоо көрүшпөшү мүмкүн, бирок эки адам сөзсүз көрүнөт да туурабы? Ушундай жашоо. Ошон үчүн пайгамбар салам жек көрбөгүлө деген. Жек көрбөгүлө. Кереги жок. Жашооңду бузуп алба. Таттуу тамакты ачуу кылып алба деген сөз да. Аны жана жек көрүп, анан кийин ошого көргөн сайын аллергиям кармап атат, арак ичип алып, аны көргөндө улам тамеки чегип, оозуна чычкан болгон салып ары бери басып. Чындап зачем? Керекпи ушундай жашоо силерге айтсаңар? Керекпи? Мынамачы күлүп, жайнап, мындай келин калабыз, мына ушул жерде отурган, мына ушул жерде отурат, туугандар, мына силер мусулмансыздар, момунсуздар, субханалла. Эми карагыла. Кел ушундай дейбиз. Мен ким мени урушуп жүргөн болсом, кимди жаман көрсөм, ошону кечирдим деп ичиңизден айтып койсоңар. Кечирдиңерби? Эми силер биринчи барып салам беришиңер керек. Пайгамбар салам эң хайырлыңар, эң жакшыңар дейт, биринчи барып салам бергениңер деп айткан. Эң жакшыңар, эң күчтүүңөр, эң ыймандууңар, эң ахлактууңар, эң маданияттууңар, эң биринчи барып салам берген экен. Эң биринчи кечирген экен. Сооп да ушундай болот. Сооп да биринчи кадам кылганга болот, субханалла. Адам өзү ушундай. Таң калыштуу ушундай. Ошон үчүн пайгамбар салам ушунда баса беле айтат да, бири-бириңер тескери карап кетпегиле. Силер бир тууган боордош абалда Алланын пендеси болгула. Ал-муслиму ахул муслим. Мусулман мусулмандын бир тууганы. Бизди бир нерсе эле байлайт. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Бардык мусулман кандай болсун? Мен кээ бирде жанагында бир мен теңирчи болуп кеттим, анан мен баптист болуп кеттим деп беришет го адамдарчы. Анан мынтип келип алып карасаң жамандап, мусулмандар деметип, анан ошолор дагы молодец деп жазып коем да, комментарийгечи. Жазып койсом бирөө онда эмне дегениме мындай жок деп атам, субханалла. Ал өз оюн айтты, ким экени билинип калды. Эми коштоп кой беришти көбөйт аны. Ал аны менен субхана болгон нерсеси, мына бирөө жөнүндө комментарий жаман жазып аткан адам делечи, ошол больной. Унутпагыла, ошол жүрөгүндө так бар. Пайгамбар айтат, инсандын жүрөгү дейт, кадимкидей дат басат. Темирди суга салгандай. Эми аны дейт, көп зикир кылып дейт, ла илаха иллаллах айтып, ана көп Кур'ан окуп тазалаган.
Kur'an okusa elhamdülillahi rabbil alemin er-rahmanir-rahim deb kıraatымен okup oturma деген жоқ. Kur'an'ın içindeki sözlerге mani verip. Size bir tuğansınlar, öçöşpөгүлө, урушпагыла, мушташпагыла, бирүүнү согуш ачып кетпегиле, бирүүнү өлтүрбөгүлө, жанагындай бир жаманчылыктын баарын Алла тыйган нерсеге амал кылуу, мына ошол жүрөктү тазалайт деп атат. Kur'an өзү ушундай сөздөр. Kur'an içinde мисалы айтып аткан сөз мына эмне сүйлөп атам жакшы нерсе, ошол Kur'ан'ın içinde бар. Kur'an'da Allah айтып атат да, бири-бириңерге эмне жек көрбөгүлө, бири-бириңерди сатып кетпегиле, бири-бириңерди урдап албагыла, бири-бириңерге өчөш муш уруш ачпагыла, дүйнөбүздө бир адамды сактап калсаңар, бүткүл адамды сактап калгандай, бир адамды өлтүрүп салсаң, бүткүл адамзатты өлтүрүп салгандай деп Аллах айтып атат. Ушуну угуп, ушуга амал кылып, анан жүрөгүңөрдү тазалагыла деп атпайбы? Эгер сен чын ыймандуу болсоң, Кур'анда эмне жазылган болсочу, анда сен ушу амал кыласың, жүрөгүңдү тазалайсың. Жүрөк улам датпаса берет экен. Улам датпаса анан катуу анан ушуну капкара болуп калат экен да, жакшылык нерсе кирбей калат экен. Бир нерсе айтсаң, кочо ошону, Алла келесо, тиги кой алды момундай. Кой адамдын жаман жагын көрүп баштасаң, сен жүрөгүң катып калды. Сен жүрөгүң катып капкара болуп дат басып калды. Эгерде адамдардан бир жакшы нерсе көрүп баштасаңчы, ошону кармап кал. Ошол сен жүрөгүңдү жырып өттүрүп, бир нур чыгып атат жүрөгүңөнчү, жакшылыктын нуру. Ошол жакшылык нурунчу эмне кылышыбыз керек экен? Улап кетиш керек. Акырындык менен жүрөктөрдү тазалаш керек. Ошон үчүн пайгамбар деп атат, мусулман дейт, мусулмандын бир тууганы дейт. Биз бир тууганбыз. Бир тууганбыз, унутпагыла. Бирок эненин ичинен 10 бала чыга турган болсочу, сөзсүз бирөө эмне болуп чыгат? Туура. Састык болот, болбой койбойт. Эми бирок ал бир тууганда турабы? Мусулман баары бир тууган, мисалы баары мушул жерде турган баары идеальный деп айта аласыңбы? Айта албайбыз да, туурабы? Демек, бул жердеги адамдардын кемчилигин эмес, а балки артыкчылыгын көргөн үйрөнүш керек. Мисалы алса, биздин мисалы эмебиз, жанагындай аялдарыбыз күрөшкө чыгып алып, уудуу болуп, тоолото чаап, күрөшүп, алтын медаль уудуп атат, туурабы? Аны акарачка деп эле молодец мусулманга деп койсо болбойбу? Пока ошонун жакшы жагын көрө берели да. Кыргызстан желегин көтөрүп атат, молодец, тигиндей мындай деп турабы? Жакшы жагын көргөндө үйрөнбөйсүңөрбү? Сөзсүз эле бир жакшы жагын. Мисалы көчөдө бирөө жолу жок кетип барат, жолу жок кетип барат. Ал жолу жок кетип барса сөзсүз эле бузук эмес да, турабы? Мен дайыма өзүм окуямды айтып берем. Аябай жагат мага. Өзүм ошондон күнүгө тарбияланам. Силер кандай аласыңар, албайсыңар билбейм. Устазымдын окуясы. Муну айтып бергем, да айтып берем силерге. Адамданчы негизичи бир адамды бир нерседе мындай кыргызда кандай сөз бар. Көрбөй туруп томбучпа дейт. Туурабы? Бул аябай сонун сөз. Көрбөй туруп томбучпаш керек. Бир адамды жаман дештен мурдачы, ошол адам менен сен жок дегенде болбой калганда 10 күндүк сапарда болушуң керек. Бир адамды жакшы дештен мурда дагы, бирок адамдын сыртында көргөн жакшы нерсени, жакшы нерсени көрүп турупчу, ошол адамдыкы могу жакшы деп айтып коюш бул чыныгы момундук болот. Автобус. Бир адам мынтип карап турат. Караса көчөдө бир жылаңач аял, жылаңач дегеним кийинбеген аял да. Мини юбка, тигиндей мындай, бүт ачык-чачык. Анан автобустагы адамдан жаман ой келет. Астагфирулла. Ушундай да жүрүш болобу? Кыяматта кандай, Алла, канча жооп берет? Ушу бузукчулукта канча эркекти бузуп атат? Канча зына кылдып атат? Баягыдан жок туура эмес кылдым окшойт деп тооба кылып, автобустан түшүп, намазканага кирип, анын намазкананын ичинен намаз окуп чыкса эле караса, баягы аял бузук кылып аткан аял. Аялдардын намазканасынан чыгып кетип бараттыр. Ошол жерден кийимин чечип туруп, анан кийин өзүнүн сумкасына салып туруп, аны акырын басып кетти. Баягы адам отуруп, "О Алла, мени кечир" деди. "Мени кечир. Мен сенин пендең жөнүндө эч нерсе билбей туруп, мунун жүрөгүн көргөндөй муну тозокко салып кечир мени. Сен кимди кааласаң туура жолго саласың, кимди кааласаң адаштырасың" деп туруп бизге айткан ушул сөздү. Эч качан бирөө жөнүндө жаман күмөндө болбогула. Жана бирөө жөнүндө жаман күмөндө болуп, ошол жөнүндө жаман сөз айтпагыла. Анткени чынындачы Кудай Таала субханалла кимге кааласа жакшылык берет, кимге кааласа жаманчылык берет.
Бирок ыймандычы Алла сүйгөн пендесине берет. Шутасыздар ушуну? Ушундай. Мына бул жерде канча жүрөт? Астагфирулла деп атканарды көрүп атам. Бирок ошо астагфируllahдан мурда ошол адам ушул жерден хидаят таап кетсе экен деген ой болобу беле, болбойбу? Ушул жерден ойлоп көрдүңүзбү? Ушу хидаят таап кетсин ушул. Ушул жерден туура жолду көрүп кетсин. Аллах Таала пендесинин күмөнү менен бирге болот. Аллах Таала жөнүндө кандай ойлосоң, Алла ошондой. Ошондой эле Алланын пендеси менен кандай ойлосоңчу, сен деле ошондой. Эгерде бир адамдан мындай бир нерсе көрдүң да, ошо жакшы нерсени көрсөң, сенде ошо жакшы нерсе бар. Эгер жаман нерсесин көрсөң, ошо жаман нерсе сенде да бар. Тигинде бирөө, бирок сенде экөө. Муну мен айткан жокмун. Муну субханалла улуу уламалар айтып кеткен ушундай деп. Бир нерсени сын менен карап койдуңбу, сын пикир менен, ошол нерсе башыңа келмей өлбөйсүң. Бир жолу кылбай өлбөйсүң керек болсочу. Бир жолу көрбөй өлбөйсүң. Ошону жакшы мүнөздө, жакшы таризде адамдарга томбучканы үйрөнөлү. Аракет кылабызбы? Андоми. Субханака ва хамдулиллахи ва астагфирука ва атубу илейк. Кудайым күнөөбүздүн баарын кечирген болсун. Алла абдан